Ошондон урматтуу туугандар, ислам шариятында көз сактоонун буйруктары, жалгыз олтурбоонун буйруктары, ушунун бардыгы зинанын кесепетинен берилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мисалы бир эркек аял менен жалгыз отуруп кала турган болсо, анда илля салисахума шайтан, анда алардын үчүнчүсү сөзсүз шайтан болот дейт. Эки отуруп калды, үчүнчү сөзсүз шайтан болот. Махрамсыз жалгыз отурбасын, махрамсыз сапарга чыкпасын, муддату сафар. Мисалы Кыргызстанда 120 километрге фатва. Ошо 120 километрлик аралыкка өзүнүн жакын эркектерисиз аял кишини сапарга чыкканыга рухсат жок. Жылдап, айлап, Алла кечирсин, Россияда, башка чет мамлекеттерде эркектердин арасында иштегенге жөнөтүп коюп туруп, биякта олтурган, акча санап олтурган эркектерге азамат сынды өзүнчө эле бир ордер бериш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, даюс аялдарды кызганбаган эркектер бейишке эч качан кирбейт деген алар. Yani çoğun bir zinaga yol açuu emne ayaldardın erkeksiz sapar kılıyorsu. Sapar kılıp barıp geliyorsu. Hem oşa jaka barıp alıp iştep, yaşap, жылда böyle erkeksiz yürüş, hurmat tutugan ve erkeklik namuska bul takır dal gelmey turgan nerse. Erkek adam anday nersege yol verbeş gerek. Akça tabu. Ar-ricalu kavvamuna alan nisa. Kur'an'da Allah Teala aytat, erkekler ayaldarga közömöldөөчү. Акча сарптаган, Алла өзгөчө артыкчылык берген эркек кишиге. Ошондон аялдардын үстүнөн көзөмөлдөөчү эркектер болот. Аларга нафакасын берүү, тамак ашын табып берүү, жашоо тиричиликке акча табуу бул эркектин милдети болот, аялдык эмес. Эркек киши өзү иштеш керек. Ошондо береке болот. Алланын жардамы болот. Жашоонун тынчтыгы, балдардын тарбияты эркектин көчөдө мээнет кылуусу менен болот. Ayal kişi kança uyda oltursa oşunca жашоо oңолот. Ошондон урматтуу туугандарым, İmam Şafii rahmetullahi aleyhi aytat, "İffu ta'affa nisa'ukum fil mahram ve tajannabu ma la yaliqu bi muslimi." Taza bolgula özüңөр erkekler. Taza bolgula. Ta'iffa nisa'ukum fil mahram, aram nersede ayalыңар деле taza bolot дейт. Sizdin gözüңüz taza bolsa, sizdin telefon işletүүңүз taza bolsa, жашоо тартибиңиз таза болуп аткан болсо, аялыңар деле таза болот. Жана мусулмандарга ылайык келбеген нерседен өзүңөр сактангыла дейт.